Урматтуу Жамболот Кулубаев, мына сен жазыпсың. Сагынбайке Атамбаевтан партияны талашпайлы койбойсуңбу? Сенин тиги саясатта өзүңүздүн өзгөчө ордуңуз бар деп. Рахмат ушундай айтканыңа. Бирок мен партияны Атамбаевтан талашкан жокмун. Мен партиянын мүчөсүмүн, мен партиянын ардагерімін. Мен партиянын ысыгына, суугуна көнүп, партиянын СДПК деп жүрүп биз оппозициямен күрөшүп жүрдүк. Акаев убагында, Бакиевдин убагында биз куугунтуктарды көрдүк да, түрмөлөргө отурдук. 2 революция болдук. Анан биз партияны таштап кетип, эң кыйын оор убакта биз таштап кетип калган болбойт бизге эч качан. Биз Атамбаевдин убагында президент болуп турган убакта биз СДПК без Атамбаева деп чыктык. Себеби биз Атамбаевдин жүрүп аткан саясаты туура эмес, элди тонап, элдин эсебинен байып атканын көрүп, ошон үчүн биз СДПК без Атамбаева деп, СДПК тазалануу, жаңылануу жолунда биз чыктык да. 1,5 жыл биз Кыргызстандын биз болуң борчун өткөрүп, кыдырып, биз партийный конференцияда өткөрүп аттык. Атамбаевди бүт жерге чакырып аттык. Кочкорго, Московский районго, Баткенге, Нарынга, Кошко бүт жерде биз Атамбаевди ошо өткөрүп аткан конференцияга чакырып аттык да. Келбей атты да. Ошондуктан биз койгон максатыбызга жеттик. Жетебиз мынакей. Кудай билсе биз шайлоого катышабыз. Шайлоодон утуп чыгабыз. Себеби биз СДПК партиясы тазаланып, жаңыланып атабыз. Уурулардан, жемкурлуктан тазаланып атабыз. Биздин партиядан 3 президент чыккан. Мына Сооронбай Шарипович биздин партиядан чыккан. Сен эмне мынакей азыр тиги Биримдик партиясына 38 депутаттан 30 ошол жака кетип калды. Сен эмне бизди, мени ошолорго чыккынчы, саткынчы болгондо атасың? Жок, биз андай болбойбуз. Биз шайлоого барабыз. Биз шайлоого утуп чыгабыз.